Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, жаман кошуналардан Аллахым сактасын. Кудайым баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы бизге пайдасы тие турган. Аллахым баарыбызга кабыл болгон амал берсин. Жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды, жакшы иштерди ихлас коштогон. Жөн эле жакшы сөз, жакшы амал жетиштүү эмес. Ихлас коштоп турсун. Ошондой амалдарды, кабыл болгон амалдарды Алла Таалам берсин. Жана Алла Таалам баарыбызга кең, берекелүү, адалдан рызкы берсин. Эч кимге кор кылбаган, эч кимге зар кылбаган, эч кимге көз каранды кылбаган жараткан Алла Таалам жетишээрлик бизге рызкы берсин. Аллахым бардык оорулардан шифа берсин. Дене ооруларынан, руханият, жан дүйнө ооруларынан, нафсани оорулардан толук туруктуу тез ара Алла Субханаху ва Таала баарыбызга шифа берсин. Туугандар, мусулман баласы Алланы эстеп, ахиретти унутпай жашайт. Алланы эстеп, ахиретке даярданган бул улуу баалуулук. Бул адам жөнөкөй адам эмес бул. Алланын сүйкүмдүүсү. Ошон үчүн мусулман адам дайыма жараткан Алла Субханаху ва Тааланы эстеп, Алла менен нени каалайт? Мен кандай болгонумду Алла Субханаху ва Таала жакшы көрөт. Мен кандай жашаганымды, кандай мамиле кылганымды, кандай ибадат кылганымды Алла жакшы көрөт. Аллага жага тургандай ибадат кылайлы. Жага тургандай бири-бирибиз менен мамиле кылайлы. Жага тургандай мүнөз. Ошого бири-бирибизди чакырайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Ахиретти коюп жашасак алдыга күнөөдөн сактануу жеңил болот. Ахиретти алдыга коюп жашай турган болсок, иншалла бардык кыйынчылык жеңил, бардык арам арам нерселерди таштоо жеңил, бардык жакшылыктарды кылуу да жеңил болуп калат. Качан алдыбызда ахирет болсо. Ошон үчүн ар бир сөздү, ар бир жакшы иштерди биз Алла үчүн кылабыз. Ахиретте соовун алабыз деп кылабыз. Толугу менен Алла Субханаху ва Таала тиякта берет. Бирок ойлобоңуз, кыжалат болбоңуз. Дүйнөдө берилбей эле калабы, дин деген только ахиретте эле болот экен, бул жакта болбойт окшойт эч нерсе депчи. Андай эмес. Аллахым бу дүйнөдө берекесин берет. Бу дүйнөдө Алла Субханаху ва Таала, алхамдулилла, ошол дин менен жашаган, диндеги амалдарды, нурлуу амалдарды кылган себебинен Аллахым жүрөгүн бейпилдик менен толтурат. Алхамдулилла, бактылуу жашайт булчу. Ооруп атса дагы бактылуу болот. Иши жүрүшпөсө делечи, дүйнө иштеричи, аз эле ырыскы тийсе деле, мансапка жетпесе деле. Алла Субханаху ва Таала өзүнүн кудурети менен аны өзү колдоп алат, Алла Таала. Өзү иззат берет. Ошон үчүн иншалла ахиретти унутпай мусулман адам дайыма ахиреттин ойлоп жашайт иншалла. Мен ушу кылган ишимден жакшы соопту Алла Тааламдан алам. Тиякта мени күтүп алат. Бүгүн ким канча жакшы жаман иш кылды, ахиретке жиберди, кетти. Буну кыямат күнү көрөбүз. Ага чейин көрбөйбүз. Алла аны сактап коет. Ахсахумуллах. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айтат: "Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu. Ahsahullah wa nasu. Wallahu ala kulli shay'in shahid." Эртең кыямат күнү Алла силерди баарыңарды тирилтет. Баарыңарды кайрадан тирилтет. Аз жерде кабырда жаткандар бар го, баары тирилет. Биздер кетебиз, кабырга киребиз, баары тирилебиз. Кийин анан ол маселе кайра тирилүү маселе, андан важный, андан зарылы бар. Кандай? Кылган амалыңдын кабарын берет. Ойлонуп тура турган ушу маселе да. Бу дүйнөдө
байкабай калган, билбей калган көптөгөн иштериңдин бардыгын Алла субханаху ва таала кабарын берет. Yawma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu. Allah сөзсүз кабарын берет. Эмне амал кылгансың, бардыгын кабарын берет. Ахсахуллах. Алла тааланы эсептеп койгон. Бардыгын жаздырып койгон. Бардыгын сактап койгон. Ахсахуллах мааниси ушу. Ванасу адамдар унутуп калган. Биз бүгүн канча жакшы жаман иш кылдык, унутуп калдык. Кече bir жума мурда, bir ай мурда, bir жыл мурда совсем эсте жок. Бирок Алла субханаху ва таала унутпайт. Алла унутуудан таза зат. Бенденин жакшылыгын Алла кадырлайт. Кадырсыз эмес. Күнөө кылса, өзүнө жараша жазасын берет, адилеттүү. Дозокко киргизсе адилеттүүлүгү менен, бейишке чыгарса айкөлдүүлүгү менен чыгарат. Ошон туугандар, мусулман адам Алланы эстеп жашайт экен, ахиретти унутпай жашайт экен. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар. Айтат: "Ман кана лаху малун яблугуху байту раббихи ау таджибу фихи закатун, фалам яф'ал, са'ала ар-радж'a 'инда ал-маут." Кимге ажылыкка барганга акчасы жетип турса, зекет берген ага важип болуп турса, бирок муну кылган жокко, өлүм учурунда бу дүйнөгө кайтар деген арманда болот, бирок арманы толукта албайт. Толукта албайт. Ошон үчүн айтат туугандар, факала ражул, бир киши айтты да: "Иттакилла я Ибн Аббас." Ибн Аббас, Кудайдан корккун деп айтты. Фа иннама ясал радж'ал куффар. Бу дүйнөгө кайтып келебиз деп кафырлар актин кылат. Ошолор сурайт го дегенде, факала Ибн Аббас разияллаху анхума: "Саатлу алейкум бидалика Кур'ана." Мен силерге азыр ушуга далил катары Кур'андын аятын окуп берейин деди. Я айюхалладина аману. Эй имандуулар, эй кафырлар деген жок. Тиги киши айтпайбы? Бу дүйнөдөн кафыр өтүп баратканда, "Я Алла, мени кайтарчы дүйнөгө, жакшы иштерди кылып келейин, тигинтип келейин, минтип келейин" депсе. Бул болсо Ибн Аббас эмне деп атат? Кимдин акчасы зекетке жетип, зекет бербей койсо, байлыгы жетип, Алла Тааланын үйүнө жеткенге барбай койсо, ошол бу дүйнөгө кайтканга арман кылып туруп өлүм учурунда жаман болот десе, тиги киши айтып атат: "Бул кафырлар үчүн эмеси бул аят" дейт. Жок, бул тууралуу. Ибн Аббас бул жөнөкөй киши эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям авасынын баласы. Ибн Аббас менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын аталары бир тууган. Аббас менен Абдулла, Пайгамбарыбыздын атасынын аты Абдулла. Абдулла ибн Аббас, бунун атасынын аты Аббас. Экөө бир тууган булар. Раисул муфассирин, Куранды тафсирлегендерден бүткүл дүйнөдө кыямат күнгө чейин канча Куран тафсирлесе, ошонун жетекчиси, башчысы, раиси Ибн Аббас. Пайгамбарыбыз өзгөчө дуа берген буга. Куранды үйрөт, Курандын чечмелөөсүн үйрөт, я Алла деп. Бул жөнөкөй киши эмес, сахаба. Не деди? Мына аятты окуп атат. Я айюхалладина аману. Эй иман келтиргендер. Алланын бар, бир, жалгыз экенин иман келтиргендер. Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Силердин мал мүлкүңөр, байлыгыңар, бала чакаңар Алла Тааланын зикиринен силерди бейкапар кылып койбосун. Бейкапар кылып койбосун. Мал мүлкүңөр алаксытып, Алланы унутуп калбагыла. Ошол байлыкка аракет кирип кетип, малыңарга, мүлкүңөр аркасын дүйнө деп жүрүп, Алланы унутуп калбагыла, ушу унуттуруп койбосун ушу нерсе. Бала чаканы жакшы көрүп, сүйүп, эркелетип, небере чебере Алланы унутуп калбагыла. Ушулар Алланы унутуруп койбосун ушулар. Ла тулхикумдун мааниси мына. Бейкапарлыкка салып койбосун. Мусулман адам Алланы эстеп жашайт экен. Байлыгы көбөйсө дагы Алланы эстейт. Бала чакасы көбөйсө дагы Алланы эстейт. Алланы унутпайт, кайра күчөйтөт. Алланы унутпайт. Алла берген деп шүгүр кылат. Ушу байлыкты Алла берди деп шүгүр кылат. Көбөйсө Алла берди деп шүгүрүн көбөйтөт.
Балалы болса, кызды болса, Алла берди деп, Алланы эстейт, унутуп калбайт Алланы. Көбөйсө, шүгүрдү көбөйтөт. Не dedi? وَمَا يَفْحَلُ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ким ушундай кыла турган болсо, Алланы унутуп калса, Алла Тааланын берген байлыкты мени эсте, мага шүгүр кыл деп берди эле. Байлыкты Алла Субхана ва Таала эмне үчүн берет? Билесизби? Байлыкты, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Субхана ва Таала эмне үчүн берет? Сыноо үчүн берет. Шүгүр кылабы же шүгүр кылбайбы? Шүгүр кылабы же кылбайбы? Мусулман адам биринчиден байлыкты кадырлайт. Экинчиден ошо байлыкта шүгүр кылат. Алланын акысындагы, бенденин акысындагы берет. Мусулман адам байлыкты биринчи кадырлайт экен. Кандай? Берилгенде ар жака чаштап, тияк бияк исрап кылып, арамга андай кылбайт. Алла Таалам берди деп жакшынакай кадырлап сактайт. Кадырлайт деген кандай? Аны барктайт, баалайт аны. Алла Таалам алхамдулилlah ушу стаканды берип тур мага. Буну десем каалаганда ыргытып тепкилеп, жок. Алланын берген неематы деп буну кадырлайт, буну сактайт. Кичинекей болобу, чоң болобу. Экинчиде буда шүгүр кылат. Ушу аркылуу адамдарга пайда жетсин. Суу ичесизби? Ичиңиз. Сиз ат керекпи миниңиз? Кийим керекпи? Тамак керекпи? Алыңыз. Алла Субхана ва Таала Алланын акысындагы фарыздарды да, зекеттерди да берет. Ошол эле кезде бенделердин акыларындагы берет, унутпай. Мусулман адам. Бу жерде эмне деп атат? Ыйман келтиргендер, силердин мал мүлкүңөр, байлыгыңар, бала чака, небере чебериңер Алланын зикрине силерди бекапар кылып койбосун, унуттуруп койбосун. Эсиңерде болду, андай болбогула дейт. Силерди да жаратуучу Алла, бала чакаңарды да жаратуучу Алла, мал мүлктү берүүчү да Алла. Биз бу дүйнөгө келгенде билесиз да, эч нерсеси жок келгенбиз. Кийимибиз деле жок болчу. Бул байлык, үй, завод, фабрика, алтын, күмүш, доллар. Булар биз тиякта турсун, биз кийимибиз жок эле го. Эчтекебиз жок эле го. Алла Таала ошо күндө эстетип, эстесең. Алла Таалам берди да муну. Эми ким? وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ. Ким ушундай кыла турган болсо, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ал зыян тартууда. Ким кандай? Алланы унутуп калса. Алланы унутуп калса, Алланы эстебесе, жаратуучунун бергенине шүгүр кылбаса, жаратуучунун бергенине перзентти да Алла берет, мал мүлктү да Алла берет. Алланы унутуп калса, мына ушу зыян тартуучу дейт Алла Таала. Зыян тартуучу. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Жана Алла Таала айтат, биз силерге берген ырыскыданчы сарптап тургула. Мына жерде Кур'ан-ы Каримде мимма розакунакум, биз берген ырыскыдан дейт. Өзүңөр тапканыңардан сарптагыла деген жери жок. Алла Таала айтат, биз бергенден сарптагыла дейт. Демек туган, бизге көздү дагы Алла берди. Мына ойлоп калбаңда, мен Дордойго чыгып эле акча таап атам депчи. Ал мен спор жок. Бирок Алла Субхана ва Таала андан тереңин бизге түшүндүрүп атат. Кандай? Биз берген рызкыдан деп. Чын-чынына келсеңиз, ошо Дордойго басып барып аткан путту сизге ким берди? Акча санап аткан колду ким берди? Канча сомдон тиякта биякта деген ой жүргүзүп аткан бул акылды ким берди? Мынанча сомго аласыңбы, мынча сомго сатасыңбы деген сүйлөп аткан тилди ким берди? Алла айтат, биз берген рызкыдан баарын берип кой деген жери жок. Мимма, мин деген табиз. Кебирин. Аны өзүнө өчүн кебиринен бер. Ва анфиqu мимма разакунакум. Бер. Мин кабле, качанга чейин бер. Аятия ахадакумул маут. Аллаху акбар. Бириңерге өлүм келерден мурда. Ошого чейин берип кал. Өлүм келгенден кийинче, өлүм келгенден кийин берем десең өтпөйт. Тирүү кезинде, ден соолугу жакшы кезиндеги садака да. Өлөйүн дегенде, өлүм төшөгүндө. Экинчиси, ооруп аткандагы. Жыглайын кана койду союп койгон садака берип кой. Ага чейин берсе болбой беле?
Kırçıktap avariya olup kaldı, komada, tiyaka bir çıkıp bir girip atat. Bilmeyim ne onu degen, hava tiyaka, ağaçayım verse olmuyor öyle. Ölümden keyin amal toktaydı. İbadat kıla albaysın. İbadat kıla albaysın. Namaz, orozo, dene ibadatı olsa, bul mal mülktü berүү бейбечараlarga, tiyak beyaktarga, bul mali ibadat деп коет. Имущество менен болгон ibadat. Zindagi, bebandagi, şarmandagi, zindagi, bobandagi, хуршандagi. Жашоо ibadatsızçı şermendeçilik, kaygı, ökünüç, çoң жоготуу. Allah жашоону берди эле ibadatка. Бирок ibadat кылбай турган болсо, Allah subhanahu wa ta'ala negizi bergen maksat goldan çıkıp ketse ne oldu? Şermendeçilik. Ertege аябай şermende болот, бирок пайдасы тийбейт да. Аябай өкүнөт. Карагыла, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат, ар бир адам өкүнөт дейт. Сахабалар сурады. Эми кафырлардын өкүнгөнү түшүнүктүү эле, бузукулардын. Жакшы амал кылган жок, ошон үчүн тиякта өкүнөт. Жакшы адамдар дагы өкүнөт деп атасыз. Ал жакшы адамдар эмне үчүн өкүнөт десе, азыраак кылыппыз деп өкүнөт. Эмне деп? Ибадатты, зикирди, Куранды, дуаны, садаканы, жакшы иштерди азыраак кылыппыз деп өкүнөт. Бирок эң жаман өкүнүч кафырлардын өкүнүчү болот. Бүтпөгөн, түбөлүктүү, ушундай арман ушундай бүтпөгөн өкүм болот. Бул жерде эмне деп атат? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Ay size sarptağıla biz bergen rızkılardan. Büröңөргө ölüm gelerden burada. Fayaqulu son aytat etkende ölüm gelip kalgan uçudan. Ne deytken? Rabbi laula akhartani. O Rabbim men ajalimni da kichine biraz geçiktirip tursagan. Biraz bir 2 gün koy otur. Je 1 ay koy otur ömrüm. Men ölsem öleyim bro biraz koy otur. İle ajalin qarib bir jakыныраак möөнөткө koy otur. Fa as-saddaqa sadaka bereyim deytkende. Эми ошо чыгарып берейин дейт экен. Wa akum minas salihin sadaka verip, kayrımdılık kılıp, жакшы адамдардын катарына кирип калайын дейт. Allah Taala aytat: "Wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Hiç kaçan Allah Subhanahu wa Taala bir adamdın ajalın geçiktirmeydi. La yuakhirallahu nafsan. Hiçbir canlı geçiktirmeydi Allah Taala. İza jaa ajaluha demek anın ajal vakti gelip kalsa, oşan geçiktirip durgun turut. Biraz koya turayın. Anday jok eкен da. Geçiktirilmeydiken. Tilegenin, suraganın, atkarılmaydı ya da geçiktirilmeydi. Biraz koya tur degen. Jakыныraak bir möөнөткө чейин çözüp dur degen. Wallahu habirun bima ta'malun. Allah Taala sizlerden emne amal kılıp atkanыңардан бардыгынан кабарда. Бардыгынан кабарда. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Жараткан Allah Subhanahu wa Taala bizge үлгү катары насаат катары өздөрүбүздүн жаныбыздан көптөгөн адамдарды алып кеткен. Аны билебиz да. Gömüp деле келгенбиz, өлүгүн деле жууганбыз, өлүгүн деле көргөнбүз. Кебирлерине 1 ay oldu, kebirlerine 1 yıl oldu, kebirlerine 5 yıl, 10 yıl oldu. Kebirleri biz жақшы көрөбүz, kebirlerin жақшы көрбөйт элек. Kebirleri bizden jaşı ulu, kebirleri bizden jaşı kiçүү. Kebirleri bizden sulu, kebirleri bizden konik, kebirleri bizden bay, kebirleri bizden güçlü. Kebirleri bizden akıldı. Bunun barını görüp atабыз. Анамро дагы деле сабак албай, үлгү албай, Hazreti Umar разияллаху анху ошон үчүн айтат эле, насаат эгерде кааласаңчы, өлүмдөн өткөн насаат берүүчү жок. Ölüm өзү жетиштүүккө насаат берген. Мен оңолоюн десе, насаат айтып коюңуз десе, ölüm. Оңолом деген адамга ölümdү эстөө ибадат болот. Aram nerse Allah Taala aram nerselerdi ne için yarattı? Sınoo için. Bu dünya karmaşık.
Бул дүйнө кармашу. Арамдарды Алла субханаху ва таала жараткан ошону кылбасын деп. Ошого даража алабыз. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Биздин динибизде арамдан сактануу ибадат. Биздин динибизде, ислам динибизде арамдан сактануу ибадат. Жөнөкөй ибадат эмес. Мыкты ибадат. Эң мыкты ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иттақил махарим." Арам нерселерден өзүңдү сактагын. Арам нерселерден сактангын сен. Не болот? Такун а'бадан нас. Адамдардынчы эң кыйын ибадат кылган сен болосуң дейт. Эң мыкты ибадат көй сен болосуң. Өткөндө айтканбыз, арам нерселер кандай экен, чоң күнөөлөр кайсында экен. Бүгүн чоң күнөөлөрдүн уландысы кумар. Кумар ойноо. Кумар ойноо. Алла айтат: "Я айюхаллазина аману, эй иман келтиргендер. Иннамал хамру вал майсиру вал ансаб вал аздам ритсун мин амали шайтан. Фажтанибуху лааллакум туфлихун." Алла Таала кайсы нерседен тыюу салган болсо биздинге зыян болбосун деп тыюу салган. Өзүнүн кызыкчылыгы жок Алла Таалага. Ол арак болсун, кумар болсун. Жолосу азыркындай кылып туруп таякчаларды тегеретмеyi болсун. Бунун бардыгы шайтандын амалынан бир палиттик. Bundan сактангыла мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Иннама юриду шайтан. Шайтандын ниетин билесизби? Шайтандын аракети, максаты кандай ал? Аюқиа байнакумун адавата вал багда фил хамри вал майсир. Анын максаты силердин ортоңорго душмандык салуу, жек көрүү салуу. Фил хамр аракта, вал майсир кумарда, ва ясуддакум жана силерди тосуу ан зикрилла, Алла Тааланын зикринен, ва анис сола намаздан. Фахал антум мунтахун. Силер дагы эле токтобойсуңар, ушунча түшүндүрүп берип атса да. Ушунча насаат айтып атса дагы, кичине мындай, акылыңарды чайкап, Алла буйрук берип атат, ушу менин мага зыян экен. Алла Таалам ачык айкын айтып атат. Шайтан арак аркылуу, кумар аркылуу силерди душмандаштырат деп атат, кагыштырат деп атат, кан төктүртөт деп атат. Силердин ортоңордо бири-бириңерди жек көрсөтүп, кек сактатып, ушундай жаман нерселерди салат деп атат. Эсиңерге келбейсиңерби дейт Алла Таала. Карачы Куран дейт. Демек туугандар, мына эки нерсе шайтан ушу аркылуу. Кайсы? Арак, кумар ойноо. Буну айтат: "Фил хамр вал майсир." Шайтандын максатын угуп алыңыз. Биздин биринчи душман, адам атабыздан бери душман, кыямат күнгө чейин душман. Алла айткан, буну ачык душман кармангыла. Шайтан силердин душманыңар, силерге жакшылык каалай турган нерсе эмес ал. Адам атаңарды бейиштен чыгарды го. Кандай деген жамандык нерселерди. Демек ошонун максатын Алла ачыктап берип атат. Иннама юриду шайтан. Тек гана шайтандын ушу каалоосу ушул. Каалайт эмнени? Айюқиа байнакумул адавата вал багда. Силердин ортоңорго душмандыкты салуу. Бири-бириңерге душман болуп каласың. Бир тууган болсоң дагы, арак ичсең душман болосуң, кумар ойносоң бири-бириңге душман болосуң. Себеби шайтан ошо ушу арак менен кумар аркылуу иштейт экен. Ортобузда эми душмандык болгондон кийин ынтымак каяктан болсун, достук каяктан болсун? Ошон үчүн мындан дейт, карайлы. Фил хамри вал майсир. Ушу экөө аркылуу. Ва ясуддакум ан зикрилла ва анис сала. Жана шайтан каалайт Алла Тааланын зикринен жана намазынан бекапар кылганды. Арак ичкен адам Алладан каяктан эстейт, каяктан намаз ага. Кумар ойногон адам каяктан намаз, каякта эстейт Алла Тааланы. Алла Таала эскертүү берип атат. Пенделерин Алла Таала жакшы көрөт, ошон үчүн эскертүү берип атат. Фахал антум мунтахун дейт. Силер эми токтойсуңарбы акыры? Токтотосуңарбы мына ушу эки нерсени? Кумар ойногон менен арак ичкен токтотосуңарбы? Ушундай зыян болсо да кете бересиңерби? Баары бир силерге.
Maида сүрөсү 90 жана 91-аят. Ушуларды карайм десе, ошол жактан карасаңыз болот. Кумар ойнон түрлөрү бар туган. Мейли ал кумар ойногондо карта менен ойноп атабы, шахмат менен кумар ойноп атабы, нарда менен кумар ойноп атабы, жаңак мененби, чүкө мененби, кандай оюнга не болбосун. Бунун бардыгы кире берет. Кумар десе эле сөзсүз эле сиз бир казинону элестетип отура бербең. Мунлардын бардыгы кумарга кирип кетет. Оюндардын бардыгы. Лотереялардын бардыгы кумардын түрлөрү. Мисалы карап туруңуз, ушул жерде азыр биз 150 киши отурабыз. Бир мисал да. Ар бириңиздерде 1000 сомдон алганда 150 000 сом болот да. Мен ушунун 150 000 сомдон 30 000-ын ойнотом да. Өзүм чөнтөгүмөчө 120 000 сомдон ушул жердегичи чөнтөгүмө уруп коем. 30 000-ди мен 30 000, 50 000-ди деле ойнотуп койчу мен. 100 000-ди чөнтөгүмө уруп коем дагы. 50 000-ди эмне кылам? 50 000-ди бир кишиге берем. Канча кишиге берем? Бир кишиге берем. Лотереяны айтып берейин. Бир кишиге берем. Кимиңер чыкса да айырмасы жок. Буну кучага, буну кучага, буну кучага, буну кучага айырмасы жок. Бирок мына 149-ун жүрөгүндө эмне калды айтыңчы? Энең деген калдыбы? Жо чын айтсаң? Жо мына эркече сүйлөшөлү. Жо ошону жакшы көрөсүң сен. Мени да жек көрөсүң. Эгерде го мына мен көрүнбөй жасайт да мунучу. Ушуну жек көрбөсүн деп ананы сөктөйт да. Ана ошо оюн болуп атат го, тегерен томолок болуп атат го. Ошону сөктөп коет, өзү бияктан алып коет да. Ана. Бирөө утуп кетти. Ортодо чын айткылачы, ошондо урмат пайда болобу, дос пайда болобу же жек көрүү пайда болобу? Алла Таала эмнени айтып атат бизге? Ошону сен эле биз кирип баратабыз да. Bundan başka da kança bozukluktары бар. Allah. Просто силерге мына живой эле, жөнөкөй эле пример. Итак, эгерде ошол 33%-ын ойнотсо, макулбу? 33%. Ана мен утуп алышым мүмкүн да деп туруп акча салып атасың да мындай. Мүмкүн да деп. Бул жакта мындай болот капта. Мейли. Кандай болуп жататактагы Алла субхана ва таала Кур'андагы тугандар айтып койгон. Угуп алыңыз. Адамдардын мал мүлкүн туура эмес жол менен жеген кумардан арамдыгында айтты. Адамдардын мал мүлкүн туура эмес жол менен жеп атат бул. Эми содан Алла субхана ва таала адал кылып койду. Кандай? Мен буну бердим да. Бул мага берди 100 сом. Хотя бы мейли. Бир аз болсо да бунун колуна келди да. Кандай дедиңиз? Ушу стакан мейли кымбат алып алды. Бирок колунда бир нерсе бар да. Экөөбүз саудалаштык. Мен буга 50 сомго саттым. Бир нерсе бар да. Ошон үчүн айтат: Ахаллаллахул бай'a ва харрамар риба. Алла субханаху ва таала содан адал кылды, сүткорлукту арам кылган Алла Таала. Мына тугандар. Вала таакулу амвалакум байнакум бил батил. Алла Таала айтат: силер бириңердин мал мүлкүңөрдү арам жол менен жебегиле. Алдап жеген дагы бул да арам. Нары карап турганда уурдап алган буну да арам. Көзүнө көрсөтө эле ыйлатып эле каракчылык кылып алган андан өткөн арам. Шундасызбы? Алдагандын жол түрлөрү көп. Азыркындай кылып туруп алдаган өзүнчө. Мына өзү Кытайдыкы эле, бул германский, бул өзүнчө. Алдап атпайбы? Сыртына жазып коюп, мынакей карап туруп печаттын уруп коюп. Алла субхана ва таала айтат: "Ва ла таакулу амвалакум байнакум бил батил." Адамдар өз ара мал мүлкүңөрдү бири-бириңерге өтүп атканда арам жол менен жебегиле. Болсо арам жолунда да акысын бербей койгон да арам. Светти оңдоп турдум бу кишиге. Светти оңдоп берди. 1000 сом оңдоп берди. 700 сом берип койдум. 300 сомун акысын жеп алдым. Бул арам. Мына жолдор толтура. Сүйлөштүк эле келишим менен мен ошо такси менен жеткизе турган болуп калды эле. Жокса кандай гана болсо дагы
арам жол менен бири-бириңерди малыңарды жебегиле деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна риджалан ятахаввадуна фи малиллахи бигайри хак, фалахум нар йауман қияма." Ахраджахул Бухари. Адамдар Алла Тааланын малында акысыз ошого киришет. Жараткан Алла субханаху ва таала мал мүлкүндө. Аларга дозоктун оту кыямат күнү. Бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ман кала ли сахибихи таал уqamiрук фалятасаддак." Ким шеригине айтса: кел кумар ойнойбуз" десе, ушу айткан сөзүнө садака берсин дейт. Ойной элек. Жөн эле бери кел деп атат. Кумар ойнойбуз деп айтып койгон үчүн кафара. Ошо айтып койгон күнөө экен. Кумар ойной элек бака. Жөн эле чакырып койгону, айтып койгону ушунчалык күнөө экен. Пайгамбарыбыз айтат: садака берсин дейт. Эми эмне деп ойлойсуз? Эгерде ойной турган болсо бунун күнөөсү канча? Риваяттерде келет тугандар, бул кумар ойногонго чочкон этин жеген менен барабыз. Чочконун калына колун салганга барабыз. Аллахым барзо тофик берсин, бар элибизди, өзүбүздү дагы арам нерселерден сактасын. Эгерде шахмат деле, нарда деле, шашки деле акчага ойнола турган болсочу, кумар болуп калат бул деле. Кээ бир адамдар буну, кээ бир уламалар Аллахумма салли ала сейидина ва маулана Мухаммад. Кээ бир адамдар, алымдарыбыз, тугандар буну уруксат берген эмес. Имам Шафии рахматуллахи алейхи айткан, Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин сөзүн угуп алыңыз оюндар боюнча. Мейли ал улак оюну болобу, көкбөрү, бүгүнкү күндө аябай машалла эмеси бар да, орду бар. Андан башка волейболбу, футболбу, кандай оюн болбосун. Кайсы оюн Алладан бекапар кылса макру деген. Эгерде Алланын намазы каза болуп кете турган болсо арамга барып калат. Арамга барып калат. Ошон үчүн иншалла ойной эле, ким жок деп атат. Бирок ар бир нерсенин эби бар, ар бир нерсенин чеги бар. Алхамдулилlah, иншалла баарыбыз иншалла Алла Таалам берген, туура пайдаланайлы. Эс алгыла мейли мусулман адам, алхамдулилlah, эс алганды да билиш керек. Бирок эс алгандын ал максаты берки бузуку же кафырларга окшобойт. Тоолорго чыкканда Алланын кудретин көргөнгө, тан бергенге, Аллаху акбар деп иманын жаңыртканга, шүгүр кылганга мусулмандыкы башкача көз карашы. Тилиңизди кайсы нерсеге көндүрсөңүзчү, адаттандырсаңыз, субханалла, эртеби кечен баары өлүм келет, тилден ошо чыгат экен да. Тилден ошо чыгат экен. Кабырда да карап туруп жүрөктү мыжыгат дейт мындай кылып. Жүрөктөгү бар нерсе чыгат. Тилдеги эмес, жүрөктөгү нерсе чыгат. Бир окуя болгон экен. Шахмат боюнча. Кола Мужахид дейт. Мужахид рахматуллахи алейх бул мин деген табииндерден, улуу табииндерден. Bundan ары bir 13 kılım boldu go deyim. O kişigeç. Ошондо окуя. Айткан экен: "Ма мин майитин ямут илля мислу лаху жуласауху алладина кана южалисухум." Кайсы адам гана өлбөсүн, ошонун шериктери ким? Кудум ошого окшогон менен өлөт экен да. Бир кишичи шахмат ойночу экен. Өлүм төшөгө келип калган экен да, дайыма эле шахмат. Факилалаху ага айткан экен да, "Ла илаха иллаллах" деп айт десечи, факала эмне дептир? Шахук мат дептир. Шахмат деген сөз ушундан чыккан. Мат деген өлдү деген сөз. Бизде айтып го, мат бүттү го. Арабча мат деген сөз бул. Өлдү. Ушуну айтып өлгөн экен да. Шахук. Аллаху акбар. Кандай болгон чакта дагы адам баласы
ушунун ихласты айтып кеткенге тескерисинче ушундай болгон да. Куду ушундай дагы бир окуя айтып атат да бул кишичи. Бир адам дайыма арак иччү экен. Чоң алкаштар менен жүрчү экен да. Ич, куй, сөздөр ошол экен да. Ичпейсиңби, куйбайсыңбы? Өлүм төшөгүгө келип калганда буга дагы ла иляха иллаллахны айт десе, эшраб васхини, вай. Ич, мага куйуп бер, ошондон өлдү дейт. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Кудум ушундай, мынакей хадисте келет тургандар, Муслим шарифте хадис, Жабир разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Ямуту куллу инсан ала ма аша алейх ва юбасу ала ма мата алейх." Кандай жашасаң, ошондой өлөсүң, кандай өлсөң, ошондой тирилесиң. Адам баласы кандай жашаса, ошондой өлүм келет тугандар. Мечитке каттап атат, өзүн оңдоп атат, арамдан сактанып атат, Аллага таат, ибадат кылып атат. Иншалла, үмүт чоң, Кудай кааласа, ушундай абалда өлүм келет. Истигфарда, тообада, бирөөнүн акысын жебейт, бирөөнүн абирине кол салбайт, бирөөнүн мүлкүн тартып албайт. Ушундай жашап кетип атат. Ушундай абалда өлүм келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, бул хадис Сахи Муслим. Ким кандай жашаса ошондой өлүм келет, ким кандай өлсө кыямат күнү ошондой тирилет. Эгерде тообасыз ушул бузукулук менен, арам менен, уурлук менен, зулумдук менен, зына менен ошондой эле өлүм келет. Ошондой абалда келет. Аллахым баары сактасын. Андан кийин чоң күнөөлөрдүн бири казфул мухсанат, таза аялдарга жала жабуу. Имандуу, күнөөдөн бейкапар болгон аялдарга жала жабуу дагы өтө чоң күнөө тугандар. Муну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтып койгон, бейкапар момун аялдарга кимде ким жала жаба турган болсо, дүйнө ахиретте Алланын наалаты болсун, жана аларга улуу азап бар деген. Инналлазина ярмунал мухсанатил гафилатил муъминат лу'ину фид дунья вал ахира ва лахум азабун азим. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. Кыямат күнү адамдардын тилдери, колдору, путтары алардын кылган амалдарына күбөлүк берет өздөрүнө каршы. Кылган амалдарга. Тилдер дагы, колдор дагы, путтар дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ижтанибус саб'ал мубиқат." Адамды жок кыла турган, дозокко киргизип кое турган 7 чоң күнөөдөн сактангыла деген да. Мубиқат деген мухликат. Адамды жок кылып, дозокко алып барып коет да. Ошолордун арасынан момун аялга, бейкапар аялга жала жабууну киргизип айткан. Ошон үчүн зынакор же болсо ар кандай жала, жаман күмөн менен айтуу таптакыр болбойт тугандар. Bundan да биз толугу менен сактанышыбыз керек. Демек, тилди этиятташыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтканда: "Иннал абд ла ятакалламу би калима мин ридванилла ла юлqi лаха балан. Ярфауллаху биха даражат." Бенде бир сөз сүйлөйт. Алланы разы кыла турган, Алла разы боло турган сөздү сүйлөйт тилинен чыккандачы. Ла юлqi лаха балан, ага андай маани деле бербейт экен да. Ушундай сөздүн көп деле мындай маани бербейли, бирок Алла разы боло турган сөздү алчы. Ошону сүйлөйт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол сөз аркылуу Алла таала аны бейишке киргизип, даражаларын көтөрөт дейт. Бир сөз менен. Экинчисин угуңуз. Ва иннал абд ла ятакалламу би калима мин сахатилла. Кээде бенде бир сөз сүйлөйт, Алла наразы боло турган сөздү сүйлөйт. Ошо сөздөн Алла наразы. Ла юлqi лаха балан. Ага көңүл да бурбайт, анчаны маани бербейт ага. Этибар кылбайт. Мындай эле деп сүйлөп койгондо, бирок ал сөзүнөн Алла наразы. Яхви биха фи жаханнам. Ошо аркылуу дозокко кулап түшөт дейт. Демек тугандар, мына сүйлөп атканда ойлонуп сүйлөйлү. Ушу жала эмеспи?
Эмне үчүн бул жерде аялдарга эле айтып калды? Эркектерге болсо боло береби? Жок. Эркекке да жала жапсаң болбойт, аялдарга. Бирок көбүнчө аялдарга айтылына жала жабылат. Вот ошон үчүн бул жердеги аялдардын эмеси менен айтты, сыйгасы менен. Атак тургандар, эркек аял айырмасы жок. Жала жаппаш керек аларга. Зынакор деп өзгөчө. Зынакор деп өзгөчө. Билип билбеген, ошо Куранда Алла Таала айтат го: "Ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm." Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Hazret Qatada rahmetullahi aleyhi айтат: "Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Сен көрдүңбү?" Жок. Эмне үчүн сен көрдүм деп айтып атасың? Жанында туруп уктуңбу, ошо кишиден уктуңбу сөздү? Жок. Кимден уктуң? Бирөө айткан. Укпаганыңды уктум деп айтпа сен. Билбегениңди билем деп айтпа. Инна сама вал басар вал фуад куллу улайка кану анху мас'ула. Көз, кулак, жүрөк ушулардын ар бири кыямат күнү суракка тартылат. Көзүбүз суракка жооп берет. Кулагыбыз, жүрөгүбүз бир айтышы мүмкүн да. Молда, бу дамыла каяктан эле сүйлөп атат деген. Көзүбүз кантип эми суракка тартылсын деп. Бир тамчы суу элең го сен. Ошол жерден көз берген Алла Таала го, унутуп калдыңбы сен? Сенде көз жок эле го, көз сеники эмес, чын-чынына келгенде. Сен өзүң акыйкатың бир атанын белинен чыккан бир тамчы суу элең. Көздү ким берди сага? Кулакты ким берди? Жүрөктүн түзүлүшүн, жаралышын, иштетилүүсүн ким кармап, ким кылып атат буну бар? Куранда Алла Субханаху ва Таала айтат. Барды жооп берет буга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла. Муаз разияллаху анхудан хадистен. Иннал абд ла ятакам би калима ма ятабайяна ма фиха яхви биха фин-нар. Абаду байнал машриқайн вал магрибайн. Менде кээде бир сөз сүйлөп коет да, ошо сөздөн карай турган болсок дозокко кулап түшөт, ошо ачык айкындай турганбыз. Эми карап туруңуз. Ошол чыгыш менен батыштын ортосунан да узагыраак деп айтып, ошондо Муаз разияллаху анху пайгамбарыбызга айтат: "О Алланын элчиси, я Расулаллах, ва инна ла муахадуна бимма натакалламу бихи." Биз сүйлөгөн нерсебизге эмне кыямат күнү жоопко тартылабызбы? Алла Таала биздин сүйлөгөнүбүздү ошо бул дүйнөдө сүйлөп жүрөбүз го азыр. Электен өткөрбөй эле каалагандай тилди кое берип сүйлөп атабыз го. Ушуга кыямат күнү Алла Таала бизди азапка тартышы мүмкүнбү? Сүйлөгөн сөзүбүз үчүн. Эсепке тартабы? Пайгамбарыбызга суроо берип атат. Муаз ибн Жабал суроо берип атат, радияллаху анху. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди? Угуп алыңыз. Сакилатка уммук я Муаз. Муаз, энең сени жоготсун. Мындайча айтканда эми, энең сени жоготсун деп мындай, кандай айтсаң, шоро куругу, сен эмнени айтып атасың, сен түшүнбөгөн неме экенсиң дегендей. Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhim illa hasa'id al-sinatihim. Адамдарды дозокко бети менен сүдүрөп барып ыргыта турган алардын тилдери оруп алган нерсе менен болот деди. Муну маанисин угуп алыңыз. Орок бар го, орок. Чөптү оргонубузда, азыркы балдар эми орубайга билбей деле калды окшойт. Мурункулар алхамдулилlah чөп чаап жүргөндөр жакшы эле билет аны. Жаштарыбыз эми азыр мындай болуп техника өсүп кетти да. Ошол орок оргондо кичинекей дагы чөп болот, бийиги дагы болот, пышканы дагы, пышелеги дагы, кураганы дагы, башкасы дагы подряд оргондой адамдын тили дагы жакшы жаман сөздү ылгабай подряд орот экен да. Ушу менен анан кийин барып туруп карманат деп атат да. Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн, же болбосо унчукпай эле койсун. Пайгамбарыбыз амсик алейка лисанак, Уқба ибн Амирге айткан. Ал сураганда ман нажат, кутулуу эмнеде? Бактысыздыктан, Алланын азабынан, каарынан кутулуу эмнеде дегенде, пайгамбарыбыз айтып атат: "Не дейт? Амсик алейка лисанак." Тилиңди тарткын. Не деди? Тилиңди кармагын деди. Амсик алейка лисанак. Өзүңө тилиңди кармагын. Валиса байтук вабки ала хатиатик. Үйүң сага кең болсун, каталарыңа илай бергин. Мына ушул ва инна абадан нас иналлах ал-қалбул қаси. Алла Таалага эң узак жүрөк ал катып калган жүрөк деди.
қатып қалған жүрек. Жүрегінде мейір жоқ екен да. Жүрегінде мындай жұмшақтық жоқ екен. Жүрегінде Алла Тағаладан қорқу жоқ. Ушундай қалбүл қаси деп қояды. Мындай қатыған жүрек Алла Тағаладан ең ұзақ жүрек деген. Чоң күнәләрден бири al-ghulul min al-ghanima wa min bayt al-mal wa min az-zakat. Қиянат қылу. Олжонун малынан урдап алганды гулул деп коет. Ошондой эле байтулмал бүгүнкү күндө бюджеттин акчасынан урдаган. Зекеттин акчасынан урдаган. Ушулар дагы чоң күнөөлөргө кирет, арамга кирет. Алла Таала инна Аллаха ла юхиббул хаинин. Алла Таала кыянат кылуучуларды жакшы көрбөйт. Ва ма кана лин-наби ягул ва ма яглул яати бима галла яуман кияма. Пайгамбар гулул кылбайт, олжонун малынан урдабайт. Ким олжонун малынан урдаса, кыямат күнү башына көтөрүп алып келет деди. Бул жөнөкөй уурулуктан да катуу уурулук экен да. Олжонун малы жалпы элдин малы. Мисалы бир адамдын Кудай сактасын, ошол буюмун урдап алсаң, ушудан кечирим сурасаң эле иш бүттү да. Эми биздеги бюджеттин малы 7 миллиондон акысы бар да. Калкыбыз 7 миллион болсо ошонун акысы бар. 7 миллиондун кимисинен кечирим сурап бүтөсүз. Бирөө бүгүн өлүп калган болот. Успет этпейсиз баары бир. Азыр интернетиңизди полный запуск койсоңуз да успет этпейсиз. Бирөө эсинен келбей азыр комада жатат. Андан кантип кечирим сурайсың? Бирөө жакшы укпайт, бирөө талада, бирөө үйдө, бирөө бардыгынын акысы бар да. Алхамдулилlah светке төлөп атабыз, суга төлөп атабыз, налогун берип атабыз, башка дегенде. Тияк бияктардан алхамдулилlah элибиздин, жерибиздин өзүнүн байлыгы бар, бардыгы топтолуп атат. Ошолордун бардыгын эми Кудай сактын ошол жерден уурулук боло турган болсо бул жана чатак. Жеке адамдыкы бул уурулук боло берет деп аткан жерибиз жок. Кечирим сурап коюш мүмкүнчүлүктөрү бар. А мына гулул да жок. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда олжонун малы келип, олжонун малы бөлүштүргөнгө чейин бирөө кичине бир кийим алып койгон экен. Бир кийим. Алар алат, ансыз деле ошонун акысы, ал деле качкан алат. Бирок бөлүнгөнгө чейин алып атпайбы? Кээ ушуда болуп атат. Кийим бөлүштүргөндөн кийин пайгамбарыбыз хадисте айткандан кийин алып келди. Пайгамбарыбыз кабыл албай койду. Айтты, кыямат күнү көтөрүп келесиң деди. Качан? Кыямат күнү көтөрүп келесиз. Сахи Муслимде риваят келет Абу Хурайра разияллаху анхудан. Айтат, bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni aramızdan durup Qama fina zata yevm fadakara al-gulul fa'addamahu ve addama amrahu. Oljonun malından kıyanat kılgan. Uşuğa öte katı aytты. Budjetli malından kıyanat kılgan. Anan aytты, ey dedi. Ertege kiyim oşol töөгө kıyanat kılgan bolsa töösүн moyuna götörüp kelet. Tööсү өзүнүн үнүн чыгарып кыйгырган. Ат болгон болот, мен ошондо дейт пайгамбар айтат. Ла амлику лака мин Аллахи шай'a qad ablaqtuk. Мен силерге жеткиргенмин динде. Эми Алла Тааланын тарабынан мен силерге эч кандай пайда бере албайм. Ким ушундай кылса өзүнөн көрсүн. Ат урдаган болсо, аты кишендеп бул моюнуна көтөрүп келет. Уй урдаган болсо мөөрөп моюнуна көтөрүп келет. Кой урдаган болсо маарап моюнуна көтөрүп келет. Ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бирин айткан, ошол кезде мен силерге эч кандай жардам бере албайм. Эч бир нерсеге мен ээлик кыла албайм, пайдаңарга да башка дагы. Ошон үчүн мен силерге жеткиргенмин. Деп мынакей гулул мынадан өтө этияттанышыбыз керек. Ал убакта о Алланын элчиси, мага жардам бериңиз деп сурашат, бирок пайгамбарыбыз жардам берүүдөн жүз тартат. Бул имам Муслим рахматуллахи алейхи буну алып келген. Кээ бир жерде сияпа кумаш деп дагы мына келгени бардыгында. Кудайым барыбызды мынал дагы арам. Эмне үчүн мынал гунай кабира, чоң күнөөлөрдүн айтып атабыз туугандар, өзүбүздү дагы, үй бүлөбүздү дагы колубуздан келишинче элибизди, журтубузду ошондой чоң арам нерселерден сактаганга аракет кылайлы. Укпай калдым, билбей калдым деген үзүр эмес, өтпөй калат. Бирибизге жардам берейли.
Ушу нерселерди туган мынаны таштайлы жаман деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, аддул хайт вал михят. Ай, ийне болсо да, жиби менен ийне жиби менен. Ушуну ада кылып берип койгула, бергиле. Кимдин акысы болсочу, ва иякум вал гулул. Олжонун малынан, бюджеттин малынан кыянат кылып акча урдоодон сактангыла деп катуу эскертүү берген. Катуу эскертүү берген. İmam Ahmad rahmetullahi aleyh aytat: "Ma na'lamu anna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem imtana'a min as-salat ala ahad illa alal gal ve qatil nafsi." Ve qatil nafsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biröөгө misali dua kılganga bolot go, tıyı salgan emes da. Бирок ким олжонун малынан уурдай турган болсо, ошого дуа кылганга тыйым салган. Жана өзүн өлтүргөн адамга дагы дейт. Кудайым сактасын. Албетте, туугандар, мындай зулумдуктан Алла Таалам баазыбызды сактасын. Зулумдуктун 3 түрү бар дейт. Жакшы эске алып алайлы. Өзүбүздү сактайлы, үй бүлөбүздү дагы, жакындарыбыз, тааныгандарыбыздын бардыгын ушуга эскертип коелу, эстетип коелу. Эй туугандар, мына зулумдук кылбайлы. Эртеге кыямат күнү буну сурагы чоң. Бу дүйнөдө кесепети, кесири ооруп кетет. Ахиретте болсо Кудайым сактасын, жүзү кара болуп тирилет. Зулумдук 3 түргө бөлүнөт дейт. Ала саласати аксам. Угуңуз. Биринчиси, аклул мал бил батил. Туура эмес жол менен малды жегендик. Туура эмес жол менен малды жегендик бул зулумдук экен. Бул уурулук мененби, азыркы айткандай алдаппы, же болбосо азгына көз караганды тартып, көздү карап туруп да тартып алыппы, коркутуп алыппы, жана башка ар кандай оюндар менен мынакей. Экинчиси, зулмул ибад бил катл ва дарб вал каср вал жарах. Бенделерге, адамдарга зулумдук кылуу. Эмне менен? Өлтүрүү менен, уруу менен, сындыруу менен, жаракаттоо менен. Ва салисуха, үчүнчүсү, зулмул ибад биш шатм вал ла'n вал саб вал казф. Бенделерге зулумдук кылып, сөгүп, каргап, жана жала жаап, ушундай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында Минада хутба берди. Мина деген Меккедеги өрөн, машаир деп коет, ыйык жерлер туугандар. Алланын улуу белгилеринен бири Мина. Ажылыкка барганда ошол жерде турушат. Ошол жерде курманды чалышат, жана башка шайтанга ташыргычат. Ошол Минадачы пайгамбарыбыз хутба берип, коштошуу ажылыгында. Ошодон кийин 80-90 күндөн кийин эле кеткен да дүйнөдөнчү. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам Кур'ан-ы Каримдин эң акыркы аяттарын түшүрүп турган. Пайгамбарыбыз өзүнүн кетүүсүн сезип калган, айткан бардыгына: "Эй, мына ушул жылы ажылыктын өкүмдөрү менен алгыла, үйрөнүп алгыла. Худу анни манасикакум" деп. Мүмкүн кийинки жылы мени көрбөй каларсыңар деп. Караңыз. Алла субханаху ва таала аяттарды түшүрүп атып: "Ал-йawm акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина." Мен силерге бүгүн диниңерди толук кылып бердим, неъматтарды бүтүрдүм, силерге ислам динин ыраазы туттум. Эми толук болгондон кийин пайгамбарыбыздын биякта дагы турган эмне кереги бар эми? Все, кетиш керек бияка. Ушундай ишараттар болгон да. Ар бир нерсе толуктугуна жеткенден кийин уже завал деп коётур. Түшүүсү бар, азаюусу бар. Жеткирип бүттү, негизги максаты ишке ашты. Эми пайгамбарыбыз дүйнөдөн кетиш керек дегендер. Минада Наср сүрөсү түшкөн туугандар. Наср. Ида жаа насруллахи вал фатх ва раайта ан-наса ядхулуна фи диниллахи афважа фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тавваба. Ида жаа насруллах. Качан Алла Тааланын жардамы келгенде, Мекке жеңүүсү болгондо, адамдарды сен көрөсүн, топ болуп исламга кирип жатканын, эми не кылгын? Истигфар кылгын. Алла Тааланы арулап, Аллага мактоо айткын. Анткени Алла Таалам тобаны кабыл кылуучу дегенчи. Ушул жерде машаалла, демек Алланын жардам келгенде канча деген исламга күчөйөт экен, тигиндей болот экен, мындай болот экен деп баары сүйүнүп атса, бул жерден Ибн Аббас разияллаху анху не деген? Пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайтуусуна кабар бар деген. Кайтуусуна ушул аят, ушул сүрө ушуну билдирип атат. Эмне үчүн?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эми айтып атат мынакей, жардам келди, тияк бар, барды нормальный болду. Эми истигфар кыл, тооба кыл, тияка даярдан деген сөз. Айша энебиз айтат, ушул аят, ушу сүрө түшкөндөн кийинчи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын отурган турганы субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, астагфируллах ва атубу илейх, субханаллах, ва дайым субханаллах ва бихамди, аллахумма астагфируллах. Ушундай дуалар болуп калды дейт да пайгамбарыбыз. Кыскасы айтканда, ошо Минада сиздерге, биздерге мындайча айтканда акыркы насааттары, кыямат күнгө чейин келе турган үммөттөргө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакыруулары. Кандай дейт? Ала инна димаакум ва амваликум ва арадакум алейкум харамун ка хурмати яумикум хада фи шахрикум хада фи баладикум хада муттафакун алейх. Бухари жана Муслим. Кабардар, кулак салып угуп койгула, көңүл буруп уккула. Албетте силердин кандарыңар, кан, мал мүлктөрүңөр жана авир абройлоруңар бири-бириңерге арам. Мындайча айтканда, бири-биринин канын төккөн болбойт, мал мүлкүн туура эмес тартып алган болбойт, бунун авирине кол салган болбойт. Ушул арам деди да. Кандай? Мына ушул ка хурмати яумикум хада, ушул күнү арам болгондой. Демек бул 10-чы яумун нахр деп коет, курбан айт күнү айтып атат пайгамбарыбыз. Ушул айда, Зилхиджа айы, уфи баладикум хада, ушул жерде, ал кайсы жер экен? Мина жери. Ушул кандай? Мина ыйык жер. Зилхиджа айы ыйык ай. Яумун нахр, бул ыйык күн. Ушундай эле ар бир мусулмандын каны ыйык, ар бир мусулмандын малы жаны ыйык, ар бир мусулмандын авири ыйык. Буну силер тебелебегиле деген мынакей буйрукту берди. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, имам Муслимдеги, ла якбалуллаху салатан била тахур. Даратсыз Алла Таала намазды кабыл кылбайт. Бирөө даратсыз намаз окуй турган болсо, намазы кабыл эмес. Вала садаката мин гулул, жана кыянат кылгандан эч кандай садака да кабыл болбойт. Кээ айтат да, мен мына байлардан акчаны алып атам, кембагалдарды тойгозуп атам, мага сооп болобу депчи. Ага күнөөдөн башка эчтеке болбойт бизде. Ушундайлар болгон. Биз маслакаттардан акча алабыз. Мына жактагы бир заключенныйлар бар, 16 000. Түрмөдө отургандары бар. Ошолорго беришпейт булар. Биз буларды багып атабыз, берип атабыз. Тооба кылдым. Бирок кичине динди сураш керек да. Өзүнүн напсисин эле качат эте бербей. Андай эмес да. Бирөөдөн мына уурдап, мунукун тартып алды дагы, же болбосо кыйнап алды дагы, эми мына бечараларга курсагын тойгозот экен. Жок. Сен кылганың арам, буга сооп жок. Анан пешене териң менен тап, анан бер. Пешене териң менен тап, сен бирөөнүкүн алып анан жок. Сага арам болуп келсе, анан сен кайтып менен сартайсың. Андан кийин урулук туугандар. Урулук бул дагы чоң күнөөлөргө кирет. Кээде биз ырым деп коебуз, урулуктучу. Астагфирулла, жакшы ат коюп алганбыз да. Бирөөнүн үйүнө барып акырын вилкасын же башка нерсесин көрсөтпөй алып коет да, үйүнө алып келип бала чакасына бул ырым деп коет. Ырым эмес, бул урулук. Андай болбойт. Бул урулук. Бирөөнүн үйүнөн дагы башка нерселерди алат, дегендей болот. Туугандар, ким ушундай уурулук кылса, угуп алсын. Ал нерсени кайтарып бермейинче тообасы кабыл болбойт. Тообасы ага пайда бербейт. Тообасы пайда бербейт. Ошон үчүн ошо кайсы нерсени ээсине кайтарып бер. Тууганың болобу, агаң болобу, иниң болобу, досуң болобу, классташыңбы, курсташыңбы, кудаңбы, ким гана болбосун. Билгизбей, каракта туруп алып койдуңбу? Бор кайтарып берип кой бар. Каткан жеринен неме кылып. Бул эле эмес. Ашяул мубаха деп коет. Бир маселе эске келип кетти. Адамдар үйүнө барсак, дасторкон жаят да. Алхамдулилlah, кыргыз эли байыртан, меймандос,
берешен, жоомарт, кайрымдуу эл да. Алхамдулилlah, Алла Таалам ушудан тайытпасын да. Жараткан Алла Таалам ушу элибиздин ушу дайыма ушу жоомарттыгы, меймандостугу кыямат күнгө чейин улансын. Жакшы сыпат, өтө жакшы сыпат. Чөнөкөйлүгү Кудайга шүгүр. Азыр айтарым, дасторконго бирөөнүн үйүнө барып калабыз го. Ошол дасторкондо салынган нерсе шарияттын талабы өкүмү боюнча мубах, ашау мубаха дегени ошол жерден ичсеңиз, жесеңиз болот. Бирок алып кетсеңиз болбойт. Уруксат бермейинче. Ал уруксат бермейинче алып кетсеңиз болбойт. Мисалы, сиз мени сыйлап атасыз. Мунаны ичиңиз депчи, дамла деп. Мен анан бул жактан келип калдагы мага бергенби ичиңиз депчи. Буга берип атам да мен. Бергем, мен ичип алдым. Акыңыз жок ушугачы. Ал берсе өзү берет. Бул меники эмес да, бул бунуку да. Берсе өзү берет. Сен ичкиң келбесе ордуна эле коюп кой дагы унчукпай отур. Сен буга ээлик кылып, распоряжать эткенге акың жок. Бул сага берген туура, сага адал. Сен ич, пайдалан. Машалла, сен кой деп аткан жери жок. Бирок сен көчөдө мына ичип ал деп өтүп бараткан. Бул сеники эмес да бул. Түшүнөсүзбү? Бул сизге буга сиз хозяин эмессиз да. Буга эмес. Бул хозяин бунуку. Мал бунуку. Бул нан бунуку. Мага жегиде берди, мен жеп эле бергенде анага берип, буну чакырып буга берип. Сен каяктан чыктың хозяин? Бул болбойт. Аллаху акбар. Карачы шарияттын тазалыгы кандай. Бул айтсын, бул каласа берсин, каласа берсин. Ошондой эле. Мен ичтим, жедим. Эми калып кетти да. Onu алып кеткенге акыңыз жок таксыр. Алып кеткенге акыңыз жок. Эгерде бул айтса, дасторконда бир борсак калбасын, алып кеткен. Бүттү. Бирок ал тарелкаларды алып кетпеш керек экен. Кашык вилкаларына берип пакетке сала берип. Ал жерден бардык бир дасторконда эчтеке калбасын деген сөздүн мааниси жей турган нерселер калбасын деген да. Идиш аяк, ол тарелка, алардын баарын алып кетсин деп аткан жери жок ал. Эгерде мындай деп айтпасачы, анда албаңыз. Ошо хозяиндичи, ошогочу мажбурлабаңыз ушинтип айттырганга. Намек берип, эмне кылайын буягын депчи, кайрачы. Мүмкүн башка киши да келиши мүмкүн. Ал кичине карызга баткан, эптеп-септеп силерге кичине садака берип атат. Анан башка кишилер да келет буга. Кандай дедиң? Бардык адам бир кандай эмес да. Анан сен келип ошо баарынан алып кетип калсаң Анан мейли алып болсо мисалы дагы алдырышы мүмкүн. Бирок жүрөгүндө кичине бир нерсе калып кетсе, угуп ал. Ла яхиллу малу имриин муслимин илля би тиби нафси минху. Мусулмандын адалы чын жүрөктөн берилбесе адал эмес. Мусулмандын малы, мусулман адамдын мал мүлкү чын жүрөктөн берилбесе ал адал эмес ал. Мына жүрөгүнө кичине кыйып калдыбы? Ал адал болбой калат сизге таксыр. Ошон үчүн бирөө чын жүрөктөн тамак берсе, чындап эле берип атасызбы же намызданыппы? Жок, мейли анда, ал беле. Кээде биз айтабыз го, диплом жубайсыңбы? Тигинде мындай деп эле бурчка такап эле, эптеп эле лагман алдыртып жеп алабыз. Аны ойлойбуз, анан уже курсак ток жакшы депчи, арам жеп алганы менен иши жок болду. Тиги болсо аргасыздан, ушунда уятынан болду достор, кеттиге деп анан кийин эмне кылышын билбей, акыркы ошол апасына дары алып берем деген акчаны сага эмне алып берди? Лагман алып берди. Сен ону адал деп сен сүйүнүп жүрөсүң аны. Ошон үчүн туугандар, мына мамиле кандай ислам динин керемет да динибизчи. Мүмкүн болсо, машалла, чын жүрөктөн сыйласын, бул эч ким койдогон жери жок. Бирок сен ошондо сыйлатканга мажбурлаганың сеники туура эмес.